Ош шаарында жазгы 3 айлыктын алкагында шаарды аралап өткөн Акбура дарыясынын ички бөлүгүн жана жээктерин таштандылардан тазалоо иштери кызуу жүрүп жатат. Мындай масштабтуу тазалоо иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинен атайын 20га жакын оор техникалар тартылган. Дарыянын ички бөлүгүн таштандылардан тазалоону өлкө башчысы президент Садыр Жапаров өзү колдоого алып, каражат жагын чечип берген. Шаар мэри Жанарбек Акаев дарыяны тазалоо менен алдыда сел кырсыктарын толугу менен алдын алууга болоорун айтат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул дарыя дээрлик 40 жылдан бери бир дагы жолу тазалоодон өткөн эмес. Алдыда бул дарыяны тазалап бүткөндөн кийин сел кырсыктарын алдын алууга өбөлгө түзөт. Акбуранын ичи бир 30 жылдап 40 жылдап тазаланган эмес. Биз азыр өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте президенттин тапшырмасы анан колдоосу менен Акбурага ондогон техникаларды салдык. Бүгүн өзгөчө кырдаалдар министри эртең менен учуп келди. Эртең менен аны көрүп, ошол жерде техникалардын баарын киргиздик. Анткени сел келгенде Акбуранын ичи толуп калгандагы ошол сел ашып жана базарларды каптап кырсык болгон да бир 2 жыл мурун. Мына ошого жол бербеш үчүн жаздын алдында Акбураны башынан аягына чейин президент өзү каржы булагын таап берип тазалайбыз. Акбура дарыясы 1984 жылы дарыя деген макамга ээ болгон. Анын узундугу 17 чакырымды түзөп, шаарды аралап өтөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги дарыянын жээктери эрозияга кабылып, желип кеткенин айтып, дарыянын жээктерин кеңейтүү жана суунун нугун бир калыпка келтирүү боюнча шаар бийлигине атайын сунуштарды дагы беришкен. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министри дарыяны тазалоо иштери менен шаарга болгон иш сапарынын алкагында жеринен көрүп, бир катар тапшырмаларды берген болчу. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды сууга түшпөөгө чакырып, таштандыларды таштабай тазалыкты сактоого чакырат. Акбура дарыясынын эң негизгиси максатыбыз ошо иретке келтирүү, тазалык болуш керек. Жакшынакай баягы тартипке келтирип койсок, өзүңүздөргө маалым, мына Ош шаарында аябай селдер болгон, катуу жамгырдын кесепетинен жааган жамгырдан селдер топтолуп, ошолдо өз нугу менен агып, өз нугу менен чыгып кетет да. Буюрса, бул эми өлкө башчыбыздын койгон тапшырмасына ылайык аткарылды бардыгы. Ошо эртең менен саат 7-де башталып, кечки ошол 7-ге чейин иш жүрүп атат, тынымсыз. Шаар тургундары Акбура дарыясынын жээги жана ички бөлүктөрүнүн таштандылардан толугу менен тазаланышын колдоого алышат. Алар дарыянын ички бөлүгүнөн сырткары коопсуздук жагында тыкыр көзөмөлгө алышса дешет. Анда буга чейин бул дарыяда бир нече өмүрлөр кыйылганын дагы айтышууда. Баягы жаш балдар бар, анан мына жаздын жайында чөмүлүшөт. Ошон үчүн кандайдыр менин оюмча ошол немени чекесине баягы решетка неме болуш керек да. Мисалы башка шаарларда мисалы мен ал Ленинградда баягы 2 ай повышение болгонумда ошонун четинде баягы неме бар да, решетка бар. Ошону так коюш керек. Бирок мынасы жакшы болду, бирок ички тазаланганы жакшы болду. Тазалоо иштери жыйынтыкталгандан кийин шаар бийлиги тарабынан Акбура дарыясынын жээги толугу менен жашылдандырылып, шаар тургундары жана коноктору үчүн сейил бактары курулат. Белгилей кетсек, 2024-жылы катуу жааган жаандан улам шаардын Акбура дарыясында суунун нугу көбөйүп, шаардагы борбордук базарды, мындан сырткары бир катар имараттарды сел алып кеткен болчу.